Талант Эгембердиевдин ар бир күнү тыбыш көнүгүүлөрүнөн башталат. Дасыккан оратор болсо да үндү өрчүтүүгө кам көрүүнү токтотпойт. Мисал үчүн дикторлор ушундай упражненияларды 20 мүнөт жасашат күндүгө. Вот. Мен мисал үчүн 5 мүнөт жасайм. Оратор болом деген адам көпчүлүктө сүйлөгөндү үйрөнүшү керек. Ал үчүн биринчи кезекте коркуу сезимден кутулуу зарыл. Людям нравится, когда я много говорю. Деп 100 жолу айтып чыгат да, ушу десме мен терипчи. Людям нравится, когда я много говорю. Людям нравится, когда я много говорю. Людям нравится, когда я много говорю. Жатардын астына, анан кийин эртең тургандан кийин 100 жолу кайтарып турса, подсознанияда жаңы установкалар пайда болуп баштайт да. Каарманыбыз билими боюнча философ. Москвадагы мамлекеттик гуманитардык университетти бүтүргөн. Андан кийин жогорку окуу жайларында окутуучу болуп 8 жыл иштеген. Орусиялык студенттер арасында бедели чоң, мыкты окутуучу намына бир эмес жолу ээ болгон. Москвалык окутуучулардын ичинен биринчилерден болуп, оратордук жана бизнес окуу борборун ачкан. Биринчи бергенде тренинг ораторский искусство кантип презентация өткөзүш керек деп менеджерлерге берчүмүн. Переговорлорду кандай өткөзүш керек деп торговый агенттерге биринчи тренингтерди өткөзүп баштадым. Бүгүн тил устаты кыргыз жаштарын сүйлөшүү чеберчилигине үйрөтүп келет. Тилекке каршы оюн ээн эркин жеткирбей, өзүнө өзү ишенбеген жарандар көп дейт. Алардын сөз эркиндиги бала кезинде эле басылып калган. Кичинекей кезинде көбүнчө ораторлукпу же мындай сөз байлыгын уже көбүнчө туура эмес педагогикалык маданият ушундай болгон үчүн басынтып эметип калат да. Бул демократиянын принципи үй бүлөбүздө жок али. Авторитаризм күчтүү. Биз коомго демократия киргизебиз деп сөз эркиндигин берген менен ал үй бүлөдө же осы мектепте эле же бала бакчада уже басынтып калып атат да. Курбулаштарың менен болобу жогорку саясий деңгээлдеби? Сүйлөшүүнүн 4 жолу бар. Тилекке каршы кыргыз саясатчылар сүйлөшүүнүн эң күчсүз жолун колдонушат. Бул компромисс менен тил алчаак жолдору. Биздин мисал үчүн улуу менеджерлер дагы, саясатчылар дагы көбүнчө башка элдер менен переговор телевизордон көрөбүз да, интернеттен көрөбүз. Көбүнчө стратегия переговору ошол компромисс, уступчивость менен сүйлөшөт. Ошон үчүн жеңилип калып атабыз көп договор подпись берип атканда. Орус саясатчылары көп учурда атаандаштык тил менен сүйлөшөт. Бул ыкма авторитардык тартиптеги мамлекеттерге туура келет. Натыйжалуулукка алып келгени менен терс көрүнүштөрү жок эмес. Сүйлөшүүлөрдүн эң таасирдүү жолу кызматташтык болуп эсептелет. Батыш мамлекеттеринин чоң менеджерлери, премьер-министр, президенттери сотрудничество менен сүйлөшөт. Эми аларда маданият, демократиялык маданият аябай бийик да. Талант мырза тил чеберчилигинен тышкары бизнес долбоорлорду түзүү, менеджер болуу үчүн адамдык сапаттарды өрчүтүүгө жардам берет. Мыкты оратордун мекенине келип студенттерге акысыз курстарды өткөрүү демилгесин айрым кыргыз саясатчылар колдогону сүйүндүрөт, дейт Талант Эгембердиев. Мамиле деген бул эмне? Мамиле адам эки адам мамиле жакшы болсо, Кыргызстаныбыз да жакшы болот. Эгер мамиле түз болсо, чындыкта болсо, анда Кыргызстаныбыз келечекте өнүгөт. Биз дагы кыргыздар эми кичинекейбиз го. Ушундай мыкты сүйлөп турсак, саясатчыларыбыз, менеджерлерибиз, кыз жигиттер баардыгы мыкты курч сүйлөп турса, кубанасың да, сүйүнөсүң. По своему образованию я филолог, учусь в Кыргызско-Российско-Славянском университете, 2-й курс. Мындан бир нече ай мурун Нуркан эл астында сүйлөп оюн түшүндүрүүдөн толкунданчы. Сабакта группалаштар астында билген темасында айта алчу эмесмин дейт. Азыр бул коркуу сезимин жеңип, мыкты сүйлөгөндү үйрөндү. Ал гана эмес, жеке бизнесин ачууну максат коюуда. Жалаң жаш балдарга ачкан жатам, риторика для детей деп. Азыр ушул боюнча даярданып жатам өзүм. Күндүгө эртең менен кечинде көнүгүүлөрдү жасайм ар түрлүү. Мага тренерим берген көнүгүүлөрдү жасайм. Кыргызстанда ар бир кичинекей район болобу же шаарча болобу центр ушундай машыктыруучу центрлер ачып, жаштарга кайсы бир может фондбу же мамлекетпи же партиябы ошону финансировать этип жаштарга акысыз ушундай тренингтерди, особенно айылдарда. Соңку 2-3 жылдарда окутуу тренингтерине кызыккан жаштардын саны көбөйдү. Демек өзгөрүүнү каалагандар бар. Жакынкы келечекте Талант Эгембердиев бүт күч аракетин өлкөнүн аймактагы жаштардын ичинде катылган таланттарын ачкысы келет.